Көкөстің әлі оғырлың айылдан, мен Беркі көчөдөн, Абышқа Маркы көчөдөн, Көкөз 2 жыл сүйлөштүрүп үйлөндүк, 5 баланын ата-энесибиз, 3 кыз, 3 эркек, 2 кыз, кыздарыбыз турмушка чыкты, неберелерибиз бар. Ben Tohtoy Pemilbek Adisovich 1965 жылы жадыраған март айында ушул жарык дүйнөгө келген. Бала кез ушул айыл апада ушул тоолордун ичинде өттү. Негизи мен өзүм айылда чоңойгом. Emirlan beyler kaydap gel ağa. Beysan bulup dur. Oy batıran. Kişineke ata-enem çağım bolgonduktan kişineke gezimden de beysan 5. klassdan da sağım. Anan keyin turmuşka çıktım. Joldoşum ekөөz балалык жайлоого чыгып 14 жыл болуп калды ошо 14 жылдан бери жанагы бие сайын бие саган деле оңой эмес түйүшү ушундук суукта ордун бар үшөйүп жаан күндөрү жаан басылгандан кийин сайбыз кээде жаан жок атканда сайбыз саан келген убакта сааш керек антпесе бул сүтүнүн баары жерде калды өмүр бою эле келатат биз бие байлагандан бери лазоо болуп келатат ушул ойдон калды карыса деген беттейт экен да санга тээп сандын баары өлө болгон күндөр болду бийинин астында калган күндөр болду чакаларыбыздын баары талкаланып болбой эле жармашкан эле сай берет экенсиң да болбойт экен бул мен өзүм жайлоону жакшы көрөм болчу жайлоого чыкмайынча эле тоону көргүм эле келе берет баргым келип анан айдачу жолдошум чыкпай эле коелу дейт болбой эле келип алабыз балдарга сүт ичип кымыз ичкен жакшы эле да Kira kalmasam үйдүн баарын тутуп атат. Элдерде эле кызык биз туз берип койбой. Үйдүн баарын да тута берет. Эми мал деген ар кандай бул дүйөйдө болот. Анан эле кой жок, кой бөлүнүп кетти. Анан экөөбүз издеп баланы үйгө коюп коюп кеткенбиз, келсе келет бала жок. Ары чуркайбыз, бери чуркайбыз, деле жаныбызда да суу бар эле. Ага түшүп кеттиби десек, жок. Таппай аранын таш түйүнүп атып уктап калыптыр, биз кетип барган окшойт. Аны деле жашпыз, аны деле кайдан билебиз. Ал кезде чабандын иши чатагыш деген ошол экен да. Эптеп таап келип анан андан кийин малга чыкканда аны байлап койчубуз коз үйгө. Анан бас элек жөрмөлөгөн бала болчу да. Анан ошо белинен байлаганда демей кас туруп анан басып кетти. Куйдун терисинен жасалган челекти азыркы заманбакка карата. Илгери болсо саба деп мойнунан мындай мойнун келип, аягына мындай келип жасалчу сабалар. Азыр челек куйдун терисинен жасалат. Кыштап күнүдөн куйганда аябай даамдуу болот да берки жыгаш челекке караганда.
Hazır biz kalsitr menen taşıp atsak, ilgerikileri janagı echkinin terisinden jasalgan çanaştar menen taşıçı da. Anam hazır bolsa kanistr böçüp ketpesippi. Bul aparat oğraki gündün algan, gündün energiya algan aparat. Anam bul hazırkı zamanга yaraşıp şunday ketken. Gün çıksa çıkmasa da bula energiya alar. Anam bunun menen geçinde faydalanabız taң atqıça oğrek pişiretip yürüyüp koyabız jarıp. Ушундай кызыктуу күндөр болот. Бир зейлайсың, бир де күлөсүң. Жайлоонун элемеси күн ачык болсо жыргалыйсың. Сагат коюп жата бересиң. Күн суук болсо куурап. Шүмүрөйт, малың да шүмүрөйт, өзүң да шүмүрөйт. Күн ачылбаса билинбейт ошо. Бир жыргалып куурап жашоолор өстүрөйт, өстөйт. Анын баарына чыдаш керек экен, чыдап жашап келатабыз. Биз ошо жана айтып атпайбы, мен деле мурун кийин чабан болом деп деле ойлогон эмесмин. Tasap düşme biri gelmez. Ama çok korktum. Okul videoyu ondan giydim. Şuradan çok yine de yine tamamladım. İşte koydum. Hemen içine yaptım bile. Yani biri yüzge biri videoyu böyle bir şey ayağa salım koştum. Dedim toğdan düşkün gelmedi. Жазга кышында эптеп өткөрөбүз айылдан ашады. Анан эле уже жаз келгенде эле тоону карап эле айдап жүрмөй койду. Menen ette turup жылкыга бастырганда абасынын тазасы, бул чөптүн жыпы бир өзүнчө рахатта. Ошону барып бийикке барып жылкы айдап келсең, бул гүлдөрдүн жыттары эртең менен сүйдүрүмдөгү коңур жыт ушул абанын бурдуңа келип турганда жакшы ден соолукка. Ары тарактан коюлуп күлөр aktı, aşığımın temini çapdarattı. Seni sügüm elesin bacırayıp, çapkanatga jetkirvey barajattı. Can sügün men ağım